Шаршеналы каба деген атадан. Кыргыз тили, дили, дери, мери, кары дегеле баары эмнеге өзгөчө? Ушулардын жообун таппайлыбы? Жооптору деле бар. Болгону биз кыргыздар алардан бөлүнүп кеттик. Кантип бөлүндүк? Эң биринчиден тилибизди түркүн ыкмаларга салып атып, тилибизди өзгөртүштү. Аны менен кошо дилибиз өзгөрө? Жок, бурула, анан бузула баштады. Дил бузулганда дээр жоголо баштады. Дээр болбогон соң кайдагы мээр калат? Мээрими жок адамдын каарынан башка эмнеси бар? Мына, азыркы дөөлөттүн кутун ээлеп алгандардын абалы. Бул эми баарыбызга белгилүү го. Себеби баарыбыз билимдүүбүз. Маселе, эгер баарыбыз муну билсек, эмнеге бул абалдан чыгуунун аракетин кылбайбыз я, кыргыздар? Бул абалдан чыгуунун жолу деле оңой. Кайрадан айланпа жүрүш менен, каардан мээрге өтөлү. Себеби каарданып, коркутуп, согушуп, бириктирүү доору бүттү. Мээримге жетсек, дээрибиз ойгонуп эле тим болбостон, пенделерди дарып иштей баштайт. Дарылган пенделердин дили ачылып, аламга чабыттайт. Аламга чабыттаган пенде адам боло баштайт. Адам болгон соң табигаттын сырын биле баштайт. Табигаттын сырын билген киши табиаттын тилин билет. Ал тил термелүүдөн башталат. Демек, термелүү бул энергия, эргүү. Эргүү кыргызча күү. Ал эми күүнүн башы камбаркан. Бул деген кан, бар кан. Кандан бар болобуз. Кайрадан ааламда плазма болобуз деп түшүнсөк, эмнеге болбосун? Бул сөз манаста түпкү теги түгөл кан, түбүнөн кызыр дарыган, башкатабыз баары кан, башынан кызыр дарыган деп айтылат эмеспи? Илимде кандын дагы бир аталышын плазмаити дешет экен. Ошентип ушуларды айтып сүйлөгөн кыргыз тили, табияттын, жаратылыштын тили десек жаңылышпайбыз. Жер жаратылган болсо, жер жаратылыш болсо, жер эне болсо, анда жердеги сүйлөнгөн тилдердин энеси кыргыз тили болот. Ымыркайдын кулагына эң биринчи угулган тил эненин тили болгон соң, нариштенин биринчи чыккан тили да энеден үйрөнөт да. Ошондуктан кыргыз эли эне тилибизде, демек жер эненин тилин, кыргыз тилин сүйлөгөндү эле билбестен, тилдин түп маани маңызын түшүнө билели да улуу кыргыз экенибизди тааныйлы. Кыргыздын өзгөчөлүгү тилинде, дилинде, дээринде. Демек, улуу илими канында эмеспи?